Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. Kadir kımbatlı musulman bir tuğanlar girip gelgen Ramazan ayı barımızga mübarek olsun. O Şari Erdem Meçidi. Xudo xolasa bugün tarayıp başladı. Kelgen cemaat, kelgen adamlarga mayramdık manay tartılуу maksatında cemaatımızın келечектин ээлери болгон илимге суусаган талант билең дайыр келип калыптыр. Кудай кааласа мына жерде балдар күрөшүп атышат. Ушул келген жамаатка майрамдык маанай тартуулоо максатында азыр ушул жамаатыбыз менен кеңешип антип шаарларды илип атабыз. Meçitibizde oşam namantip hoş geldin Ramazan dep жазуу жанып турат. Seyircan 17 get bize. 107 sorudan bolsun mümkün. Rahmat, Allah razı olsun. Ушул орозого даярданып азыр ушул шаарлар мечитибизге илинет Кудай кааласа. Сизге хош келдиң Рамазан. Бул мына баннерлерде жаңыланды. Орозо бул калкан, орозо кармаган адам адетсиздик кылбасын, жаман сөз сүйлөбөсүн. Эгер бирөө ага жаман сөз айтып урушууга аракеттенсе, эки жолу мен орозомун деп айтсын дейт хадиси шариф. Көрүп турганыңыздардай, андан кийин бул жердеги дагы жакшы бир сөз жаздык. Орозодо эмне кылайын деп устаттан сурадым дейт. Устат капа кылган адамдарыңдан кечирим сура, жаш балдардын көңүлүнө жарды, жакыр, жетимдин батасын ал деди дейт. Андан кийин орозодо эмне кылбайын деп сурадым. Устат гыйбат кылба, кулаксын жебе, жалган сүйлөбө, арамдын даамын татпа, алдаганды ташта, ысырапкерчилик кылба деп жооп берди дейт. Ар бир күнүбүз орозонун күнүндөй болсун, Рамазан айыңыз маарек болсун дейт. Ассалам. Келдиңер жигиттер? Ойнап отуп шаар үйлөшкүлө бола. Ассаламу алейкум. Болполуңар жүрүп шаар үйлөшкүлө болгула. Жалган сүйлөгөн жана жалганчылык менен иш кылууну таштаган адамдын жеп ичүүдөн баш тартуусуна Алла Таала муктаж эмес дейт. Орозо кармаган адам жалган сүйлөбөш керек, жалганчылык менен иш алып барбаш керек. Бардык нерседен оолак болуш керек. Урматтуу мусулман бир туугандарым, көрүп турганыңыздардай бул жакта дагы жакшы сөздөр эмне кылынган, жазылган. Андан сырткары ушул Рамазан шариф, Ramazan şarif ötö sonun ötö manilүү ay. Ошон үчүн ушул азыр келген бүгүнкү тарыйк намаздын биричине келген жамаат ушундай майрамдык маанай тартуулайлы деп чечти.